аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн тарбия дөңгөлөгү туурасында сүйлөшөбүз. Бул окуучулардын сабакка жетишүүсү, ар тараптан өнүгүүсү, жүрүм-турумун жакшыртуу үчүн колдонулган натыйжалуу ыкма экенин айтып келишет. Бул бир гана мектепте эмес, үй бүлөдө дагы ата-энелер балдары үчүн колдонсо болот. Дал ушул тема ыкма боюнча айтып берип, тажрыйбалар менен бөлүшүү үчүн биз бүгүн студияга Бир Булак орто мектебинин директору Гүлнара Мамбетиманованы жана энелер мектебинин катышуучусу Бегай Байсымакованы чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Гүлнара Мамазарлина, айтсаңыз алгач бул тарбия дөңгөлөгү деген эмне, ал кандайча иштейт, айтып берсеңиз андан ары колдонуу ыкмаларын айтып. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер демекчимин. Албетте билим берүү бул мектепке, мугалимдерге тиешелүү. Ал эми тарбия жаатында балдарга тарбия берүү бул эң биринчи кезекте ата-эненин милдети деп билиш керек да. Анан эми албетте тарбияны мектепте биз дагы берип атабыз, бирок көпчүлүгү балдар ата-эненин колунда болгондуктан бизде 6 саат мектепте болот, калган убакыттын баары ата-эненин колунда. Ошондуктан биз дайыма ата-энелерге сабак өтүп келебиз жана жардам берип келебиз да, кантип туура тарбия бериш керек деп. Акыркы 2 жыл аралыгында биз мектепте Мадаминов Гапырагайдын методдорун көбүрөөк колдонуп атабыз. Биз атайын программа түзүп алып, ошолго сабак катары өтүп жүрөбүз. Анан алгачкы сабактарыбыздын бири ошо тарбия дөңгөлөгү жөнүндө болду. Эми ошону активдүү колдонуп, үйүндө балдары үчүн колдонгон ата-энелер да болду. Анын бири Бегай да. Анан мен сиздерге эми тарбия дөңгөлөгү эмне ошо жөнүндө көрсөтүп түшүндүрүп берип коеюн да. Тарбия дөңгөлөгү мындай эле дөңгөлөк болгондо мына ушул бала үчүн дөңгөлөк деп эсептесек, 4 тарабы баардык жагынан тарбия толук берилсе, мисалы үчүн дене тарбия, эстетикалык тарбия, акыл тарбия, бала китеп окуса, эмгек тарбия, адеби жана аткаруучулугу ийримдерге толук катышса, бала толук баардык жаккан өнүккөн полноценный бала болуп, анан жакшы өнүгөт деп, келечекке жакшы өнүгөт деп түшүндүрдүк да. Анан бир баланын ошол кандай тарбия жагы кандай кетип атат, ар бир бала үчүн түзүңүздөр бул дөңгөлөктү деп өттүк да сабактычы. Мисалы үчүн бир кыз баланы алалы. Ал дайыма кыз бала эстетика жагынан дайыма таза жүрөт, ооба. Ал жакшы окуйт сабакта, ал отличница. Демек бияка морeki штрихтер оңго чейин эметилген, ар бир бала үчүн ошол бала ушул тарбия жагынан баардык жагы берилгенби, ушуну аныкташ үчүн да. Мына акыл тарбиясы да жакшы, бул китеп окуйт дайыма, анысы да жакшы. Бирок бул кыз үйдө ушундай дагы балдар барго, ал сабак жакшы окуйт деп ага эчтеке кылдырбайт үйдөн, огородко да чыкпайт, сууду алып келбейт, болгону китеп окуйт, сабак окуй эле отурат. Анан муну биз эми сабак окугандыгы үчүн 2 жылдырдык, 3 жылдырдык, анан бул жерге келип калды. Адептүү ал кыз, анан биз ошон үчүн бияка алып келдик. Аткаруучулугу бир нерсе айтсаң аны аткарат жакшы. Анан китептерди жакшы, кружокторго барат, ошол интеллектуалдык кружокторго. Бирок ал баягы дене тарбия жагынан анча эмес, анткени ал ушундай кружокторго катышпайт, физкультурага деле көңүлдөнүп катышпайт. Эми көрдүңүздөр, могул жерде кызыл. Демек бул дөңгөлөк болбой калды, Демек мындай болгондо баланын тарбиясы кайсы жактан мына ореки эмгек жагы жана дене тарбиясынан аксап атат. Бул ата-эне билиш керек. Ушу кызым жакшы окуйт экен, бирок мен мына бияк жакка кружокко катыштырып, же болбосо аны эмгек тарбиясын акыл тарбиясы менен айкалыштырышым керек деп, түшүнүш керек деп ушундай көрсөтмөлүү өтүп бердик. Анан ушуну колдонгон ата-энелер да болду. Демек бул жерден түшүнүктүү болуп атат. Анан эми могуреки жерден негизи бул эстетикалык акыл тарбиясы, дене тарбиясы, анан эмгек тарбиясы, адепти коюп алып, калгандарын дагы майдалап, үйдөн өзү коюп алса да болот. Өзүнүн максаттарына жараша. Ооба, максатына жараша. Муну ошо баглоону ким балада кошо катышабы?
ооба. Тарбия дөңгөлөгүн эми биз мындай деп түшүндүрдүк. Ар бир бала үчүн биринчи бул эне кичинекей эле баракка ар бир баланыкын аныктап алат. Анан эне ойлонуш керек. Эмгек тарбиям аксабаттыр бул баламда, бул кызымда. Бул дене тарбия аксабаттыр, калган жагы жакшы эле экен. Айрым балдар болсо акыл тарбиясы, китеп окуусу, эми ушак жагына көбүрөөк көңүл бурушум керек деп бул өзү үчүн билип алат, ата эне үчүн. Андан кийин бул тарбия дөңгөлөгүн үйдөн өзүлөрү иштеп чыгат. Анан жанагынтип каалагандай иштешет дагы. Анан мону жерге күндө бала катышып жылдырып турат, чогуу жылдырат анычы. Бала бул бөлмөсүнө ошол сабак даярдоочу бурчка илип коет. Илип койгондон кийин бала көрөт. Бул жерде азыр Бегай көрсөтүп берет. Мындай кайсы жерге жетип жылды. Бала бул жерден эстетика тарбиядан дайыма кир жүрсө, кийимдерин таза урунбаса, анда бул жер жылбайт. Ал эми дене тарбиясынан кружокко катышат, дайыма физзарядка жасайт, бул жери жакшы жылып, бияка жылып атат. Бала өзү каяктан аксап атканын көрөт дагы, ушак жагына өзү аракеттене баштайт. Бул баланын көз алдында эле кошо жылдырылат күнүгө, анан көрүп турат балачы. Бул ошо жакшы эффектисин берип атат. Анан ошондой ата энелерибиздин бири Бегай өзүнүн эмесин айтып берет. Сиз дагы 5 баланын апасысыз, ошо үйрөнүп алып кантип үйдөн ишке ашырып атканыңызды айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен азыр 3 балам мектепке барат. 3 балама колдоном да. Анан эгиз балдарым эми садикке барат, алар кичинекей. Анан 3 балам ушундай кылып баракка ар биринин атын жазып комнаталарына илип койгом катар мененчи. Рыскелди, Давут, Акбар деп. Анан бул биринчиден эми мотивация берет экен да балагачы. Баягы эркек балдарга күнүгө айта бербей, кийимиң таза алып жүр, тинт деп айта бербей, муну өздөрү эле балдар эме кылат экен. Мисалы, дене тарбиясына 2 балам экөө дзюдого барат да. Анан калтырбай барганга аракет кылышат. Анан кечинде болсо эме очко деп коебуз бизчи балдарыбыз менен. Очко коелук баска деп өздөрү эле апа болбойсузбу очко коелук деп эметип турушат да. Анан коердо эсе дзюдого барбаган күнү болсо отжимание жасашып, жанагындай спортивный эмелер жасашат. Анан ага баа коюп берем да мен депчи. Ар бир эмесине. Анан китеп окуйбуз. Режим эмне кылып койгонбуз, ошого китеп оку деп койгонбуз. Мындай кыска кылып жомок окуп айтып беребиз да бири-бирибизгечи. Ким китеп окусак ошол күнгө анда очко. Анан бул очко алыш үчүн бала окуйт экен. Мен калып калбайын депчи бири-биринен эметип. Анан 5 алганда билим деген жерине 5 алса мектепте ийгиликтерине ага очко коюп берем кечинде. Ошентип кечинде баарыбыз эметебиз да, бирибиз чогулуп. Анан английскийден сөз жаттатам, күнүгө 4 сөздөн жаттатчумун, мынтип жазып, орусча, кыргызча, англисчесинчи. Анан эшиктерге, шкафтардын эмелерине чаптап койгон, балдарым карап, анан жаттап айтып берсе, эме кылат да. Анан мындай метод менен жаттайт экен бала дагычы. Анан эмгек. Үйдөн эмне кылдыңар деп бирөөсү болсо, апа мен бүгүн идиш жуудум, мен үйдү шыпырдым, минттим деп, эгер жетишпей кылбай калса кечинде, апа мен эмне кылайын, бүгүн эмгектен очко албай калам да, айтыңызчы бир нерсе кылайын деп өздөрү мынтип эметип турат экен да. Анан ушуну эмгекке мисалы, анан эстетикалык тазалыкка бул бөлмөсүнүн тазалыгы, китеп дептерлеринин тазалыгы, өзүнүн тазалыгы, анан ошо кебетесине мынтип эметем да, кечинде очко коерде, кана кебетеңерди көрсөткүлөчү деп, кийимиңер тазабы деп. Анан бала ошого көнүп калат экен да. Кийимимди таза алып жүрүшүм керек, очко албай калам деп, комнатасын, бөлмөлөрүн тазалап ушинтип турушат экен. Анан буга өзүнчө очко болот. Адеп болсо бири-бириңер менен урушпагыла, адеп, бири-бириңерге эме кылгыла, жардам бергиле, адеп, жаман сөздөр менен айтпагыла, ошону эметип, эгер бири менен урушуп кетсе, бүгүн сага очко койбогом десең, тып базылып калышат да, ушундай бир эме экен. Бул анан бул жакка өзүңөр каалаган эмеңерди кошо берсеңер болот мынтип көбөйтүп делечи. Анан ушул схема менен мен 1 жыл колдондум. 1 жыл колдонгондо бала ушул эмеге тартипке түшүп калат экен кадимкидейчи. Азыр жыл башталганда жаңы баштайлы деп эметип атабыз, бирок уже байкасам азырчы өздөрү эле бөлмөлөрүн жыйнап, кийимдерин таза кылып, баягы эмгек, акыл өздөрү эле мурункуга көнүп калышат экен, күнүгө кыла берсечи. Анан призде мен айтам да, ким биринчи толтурса же ушунун баарын толуп бүтсө баардыгы мен силерге приз кылам дейм. Анан биринчисинде велосипед деп айтышкан, велосипед, оңчук деп өздөрүн каалаган эми ата-эне, любой эле ата-эне алып берет да, ошону бияка мотивация кылып жазып койсо, бала ошого умтулуп мен алам деп аябай эме кылат экен да. Ошондой.
Демек балдарда мындай максат коюп, өзүн өзү көзөмөлдөп, сиз айткандай жана күнүмдүк режимди да жөн эле түзө бербей, аны дагы мынтип аткарылышын көзөмөлдөөгө көнөткөн да. Сиз дагы мектепте ошо аябай тентек балдар, өтө жакшы окуган, башкача айтканда баарыбызга белгилүү бир класстар бар го, качат мугалимдер андан. Ушундай класстардан дагы мындай колдонуп көрдүм эле деп айтаттыңыз эле. Жалпы класска өткөзгөн кандайча болот бул? Ооба, негизи бул ата-эне менен иштегенде биз ата-энелерге мындай үйрөттүк да, күндөлүк режимди балдар менен чогуу түзгүлө депчи, ар бир баланын күндөлүк режими өзүндө болсун деп. Андан кийин ушу тарбия дөңгөлөгүн колдонуңуздар. Бул ушу кичинекей бир орто өспүрүм кездеги балдаргачы бир мотивация болот экен да. Анан бул мына Беги айтып атат, 1 жыл колдонсом балдарым системага түшүп калды депчи. Азыр каникул ичинде колдонгон жокмун деп. Бул кубанарлык көрүнүш. Биз ушундай дарды укканда кубанып калабыз да, биздин эмгегибиздин кичине үзүрү деп. Анан мен мектеп жетекчисимин. Бир класстын жетекчиси география мугалими Мырзагүл окууга кете турган болду 2 жумага билимин өркүндөтүү боюнча. Анын классы шок да. Эми сабакты билбейт деп айтпайм. Сабак жакшы билишет, бирок ушундай бир тура албаган, бир токтоно албаган шок балдар бар го. Ар бир сабакта эле чыккандай мугалимдер эле класс жетекчисине айта берет экен. Тиги балаң интти, бул тигинтти, тынч отурбайт деп ушундай элечи. Анан Мырзагүл өзү аракет кылып иштеп жүрөт да, жаш педагог, бирок анан мага ошо окууга кетип атканда айтты: "Эже, бул класска мен математикадан берем, ал класска сиз эле карабасаңыз ушул классты мен тынч алып кете албай атам. Сиз карап берип туруңуз 2 жума" деди. Анан мен макул дедим да, бирок ойлонуп калдым. Мен көпчүлүгү баягы сыртка чыгып кетем, жумуштар мененчи, мектептин жумушу менен. Мен жокто да иштей турган бир система киргизишим керек. Бул балдарды кандай карап берип турам? Баягы класс жетекчисине сөз бергенден кийин деп ойлонуп, анан тарбия дөңгөлөгүн биз ата-энелерге өттүк да. Бирок ушуну мен мектепте дагы, класста да колдонуп көрөйүнчү, кандай натыйжасын берер экен деген ой менен. Анан ушуну мен биринчи күнү аларга уже класс жетекчи болгон атам да, анан өзүм түздүм да. Анан аларга мындай кичине Беге кармап турсак, башкача кылдым класстыкынчы. Карасаңыздар, жанагыдай эле акыл тарбиясы, мамиле, кечикпей келүү, себепсиз сабак калтыруу, китеп окуу, эстетика, дежурство жана эмгек тарбиясы деп койдум да. Эми ошентип биз ушуну балдарга айттым дагы, 3 орунга отургуздум. Бул жерде жанагы айткан шок балдарчы, сабак жакшы элет деп атпайм, бирок шок. Ошол балдарды лидер кылып койдум. Аларды доскага чыгарып, кана эми өзүң тандап ал командаңды десем, өзүлөрү тандап алды. Ошол боюнча эжеси келгенге чейин, жыл аягына чейин ушундай отурду. 2 ай калган. 2 ай иштедик ушул тарбия дөңгөлөгүн. Анан бул команданын лидери Темир болчу мына. Анан биз муну мен сабакка киргенде эле күнүгө жылдырам. Эгер кирбей, мен 4 күнү кирем, бир күнү кирбей калам, бирок ошондо да кирип жылдырып кетем да. Балдар күтөт кадимкидей. Баягы шок балдардын баары тизилип эле калды. Жакшы. Анткени бири-биринкин айтат. 2 команда буларга айтат. Булар мындай жаман сөз айтты, мамиле дегенде бар да. Десе ал команданыкы жылбай калат, тигилердики жылат да. Ал жакшы өзлөрүн. Анан бири-бирине ал эместиги тапшырманы да көчүртө башташыптыр. Анткени тиги жерде калып калгандар болсо жылбай калат да команда. Бул жерде баягы командный дух, бири-бирин колдоо, бири-бирине жардамдашуу деген эме пайда болду да. Анан убада бергендей, мен буларга приз берем, мен өзүм атыман деген, мен приз бердим. Демек, Моорики Темирдин командасы 1-чи орун алды. Анан муну мугалимдерге да бөлүштүм. Ушу өспүрүм кездеги балдарга, айрым балдар кечигип келе берет, себепсиз сабак калтыра берет. Калтыруу да жок калды. Себепсиз дагы баягы кечикпей келген дагы жакшы болуп калды. Бардык жагынан балдар бири-бирин көзөмөлдөй башташты да. Ошентип мындай жакшы ийгиликке жетти. Ушул команда көбүрөөк очко алды. Мен мындай аябай штрихтерди майдалап ийиптирмин, ошон үчүн аягына чыккан жокпуз. Бирок бул дагы балдарга мотивация экен, аябай көп жагына мындай системага түшүп калганга чоңойгончо түшүп калат экен. Анан дагы бир эже колдонду. Аныкы 7-чи класс болчу былтыр. Анан мен дагы сиздерге сунуштайт элем, бул класс жетекчилери үчүн да. Эгерде кимдин балдары ушундай өтө эле тентек болуп, классында сөз укпай атса, ушундай колдонсоңуздар, бул өзүнүн жакшы натыйжасын берет деп айткым келет да.
ооба, бул жанагы адамда мындай жакшы адаттарды калыптандырыш үчүн бир дүйнөлүк дагы методдор бар болуп атпайбы? 21 күн ушул сыяктуу. Аны 1 жыл бою колдонгондо сиз айткандай сөзсүз эле дагы деле приз коюп, аларды кызыктырып эмес, өздөрүндө деле пайда болуп, калыптанып калып калганга жарайт экен. Эң башында баштай турган ата-энелер үйдөн кантип баштаса болот? Муну өз алдынча бир өздөштүрүп кетүүнү айтып берсеңиз. Мен жана айткандай, ар бир ата-эне баласы үчүн момундай кайсы жагынан баламдыгы ушу тарбиясын мындай аксап атыптыр деп өзүнүн баласын биринчи аныктап алыш керек. Андан кийин бегайда эле мондай тарбия дөңгөлөгү, мисалы үчүн Давыт Ырыскелди деп ар бир баласы үчүн дөңгөлөк түзүш керек. Анан түзүп туруп, бала эмнени каалайт сурап, мисалы үчүн бир бала ролик каалайт, бир бала китеп алгысы келет, да бирөө рюкзак алгысы келет. Өзү айткандай, ата-энелер аны алып эле беришет. Бирок бул жерге эметсе, аны ата-энем тезирээк чечип берет экен деп ойлойт да баланы. Ошол дайыма ролик өзүн элестеп, анан момундай тарбияларды өзү каалагандай түзүп алса болот. Бегай айтты эле да мамиле деп. Анан эми эркек балдар болгондон кийин урушат дейт үйдөн, жана мен урушуп атканда мамиле деп койсом эле токтоп калат дейт. Анан анткени бул жерден очко албай калат да. Ошон үчүн токтоп калышат дейт. Анан макал лакап деп айткансың, макал лакап жарыштырып, анан күнүгө бирде макал лакап жатташат дейт. Анын маанисин чечмелейт дейт. Өзүңүздөр каалагандай ушундай тарбиянын түрлөрүн өзүңүздөрдүн ыңгайыңыздарга жараша түзүп алыңыздар. Мондай кылып, анан күнүгө бегайлардын режиминде кечки 9-да балдар менен чогуу китеп окуу. Китеп окуурдун астында бул дөңгөлөк жылдырып алышат. Бала көрүп турат, мен бияктан аксап атам, уш жермен дагы жылдырайын деп, бирок ал режимди бузбаш керек. Жанагы дем алыш күндөрү дагы, суббота, воскресенье күндөрү да жылдырып туруш керек. Анткени эмгек тарбиясы бар да бул жердечи, ата-энеге жардам берет. Анан аябай жакшы бир системага түшүп, балдар жумуш аткаруусунда, аткаруучулугунда, мамилесинде аябай өзгөрүүлөр болот. Мына ушундай түзүп алсаңыздар болот өзүңүздөр каалагандайчы. Ушул жерде ар бир баланын да өзүнүн максаты болот, үй бүлөнүн дагы максаты болот. Ошолорго жетиш үчүн, мисалы, билбейм, балким космонавт болом деген балага дагы өзүнчө ар кандай ага дагы башкача критерийлер кошулушу мүмкүн да. Тил үйрөнчүлөргө сиз айткандай англис тилин сөз жаттоо дегендей. Бул жакшы ыкма экен, чоң рахмат бөлүшкөнүңүздөргө. Анан буну менен бир үй бүлөдөгү кандай бири-бирин жакындан таануу жакшырат бекен. Сиз жана бир баланын ордуна да коюп көрдүк деп айтып жаткансыз, ошону менен айтып берсеңиз жакшы болот эле. Эженин биздин директордун эмеси методу боюнча собрание болгондо сиз айтып атпайсызбы, собранияга мугалимдер келбей коет, аны тиги бу депчи, анан окуучу ата-энелер келбей коет депчи, анан эже башкача метод менен собранияга чакырып бизде эме кылчу да. Тренинг өткөрүп ошол аябай таасир калтырды. Эме кылып баарыбыз кандай десем, оюн сыяктуу кылып ойнотту дагы. Анан баарыбызды бир 5-6 ата-энени чыгарды, анан жазып койду да. Бирөөнү көңүл бурба, бирөөнү макта, дагы кайсында бар эле, бирөөнү жакшы сөз айт, ушундай да, бирөөнү болсо уруш деп, бирөөнү болсо дагы бир нерсе деп. Анан мага ошондо көңүл бурба деген сөз экен да, мен өзүм билген эмесмин. Анан ата-энелердин баарына кыдырып чыкса кандай эме кылат деди. Ата-энелерди кыдырып чыксам бүт баары эле мынтип эле эме кылып коюшту да. Аябай жаман болуп, бир кызыктай болуп эметип калдым. Бир эже болсо аябай сүйүнүп жүрөт, ага көрсөм мактоо экен да. Ана аягында айтып келгенде, кандай акыбалда калдыңыз дегенде, аябай жаман болуп калдым, ыйлагым келип, бир кызыктай болуп, ушунча мен мындай аягында айткым да келбей калды. Айткым келбей, ушинтип жаман болуп калдым деп ушинтип айтсам, анан айтып атпайбы эме депчи, балдарыңарга да силер ушун көңүл бурбай койсоңор, балдарыңар да ушундай акыбалда калат депчи. Анан действительно мен экинчи балам айтып атпадым беле, көп сүйлөп эме кылса көңүл бурбай эле өз оокатын кылып эле мынтип жүрө берчүмүн да. Эме кылбайчы, угуп атам, бирок реакция берчү эмесмин да. Ошону мен ошол отношениям кылбай калдым да. Практически жүзүндө кылдыртат да. Анан ата-энелер деле көп ошибка кетирет экенбиз бала тарбиясындачы. Баягы окат деп эле эме кылып, көңүл бурбай эме кылганса, баягы эже мактаган эже тим эле сүйүнүп алып, мага аябай жакты, мени мактады, мен дагы ушинтип бир нерсе кылгым келди деп ушинтип да. Баланы деле ошентип мактап, жакшы сөз айтсаң, ал дагы ушинтип ачылып өнүгөт экен да. Жанагындай мамиле кылып койсоң эме болот экен. Ушунда бул ыкма дагы бир ата-энелерди баланын деңгээлине түшө билгиле, аларды түшүнө билгиле деген бир басыл жатса керек, Эми жана сабактарды өтүүдө ушул ар бир мугалим өзүнүн методикасына салып, фантазиясын кошуп ал жерге. Анан
кээ бирөө ватманга жазып, кээ бирөө оюн түрүндө, кээ бирөө мындай конкурс кылып, кээ бирөө слайд жасап келип өзү түрдүү бир эле сабакта бир канча формасын колдонуп өтүшөт да. Мунун баары ата энени тартуу, кызыктыруу, түшүнүктүү болсун деген максатта. Анан жанагыдай дагы оюн түрүндөгү формаларды колдонгондо ата эне өзүнүн башына келгенде баланын ордуна болуп жакшы түшүнүп, анан беги айтып атпайбы, аябай ызаландым, сүйлөгүм келбей калды аягында депчи. Демек баланын ордунда да биле кое билишибиз керек өзүбүздүчү. Анан ошондо жакшы түшүнөбүз да. Анан албетте түрдүү формасын колдонуп өтүп жүрөбүз. Ушундай Бегайга окшогон жаш болсо дагы мага кубантканы 5 баласы бар Бегай. Ушу балдарымды кантип татыктуу тарбиялайм, ушуларды бир адам катары, инсан катары, бир ордун тапкан инсандарды тарбияласам деген ушинтип изденүүсү, ушундай изденген ата энелер жагат да. Анан сен сабагыңды угуп, кайра аны колдонбогондор деле бар. Бирок мен айтат элем, эгерде колдонсоңуздар, сиздер ошол балдардан сөзсүз өзүңүздөр сый көрөсүздөр. Ушуну мен сабактарда да айтабыз, жана бүгүн да айтам да. Жаш эне аталар, азыр биз жаш ата энелердин балдарын окутуп атабыз. Анан ушинтип изденип, өзүнө колдонгон ата энелерибиз бар. Биз аларга аябай ыраазыбыз. Анткени ошол үзүрүн өзүлөрү эле көрөт. Бизге мугалимге эмне салам берип койсо биз сүйүнүп калабыз. Атак негизи баардыгы өзүлөрү үчүн да. Анан Бегай айткандай, ата эне эле эмес, мугалим биз педагогикалык билимибиз болуп туруп, ушунча жылдык тажрыйбабыз болуп туруп, балдарыбыз чоңоюп кетти, бирок биз деле ката кетириптирбиз деп билем да. Мугалимдер көпчүлүгү мындай балдарыбызды өтө сын көз караш менен карап, өтө кыса береткенбиз, тыя береткенбиз да. Ал дагы кичине ката экен, эркин болбой калат экен балдарчы. Анан ушул катабызды мен өзүм катамды сездим. Эми аны келиндерге айтып атам дагы, небере тарбияласын да, катанын үстүндө иштеп атабыз да. Адам дайыма катанын үстүндө иштеп, өзүнүн үстүндө иштеп туруш керек. Ооба, тарбия дөңгөлөгү дагы ушул мындай максатка жетүүдө бир жөн эле пландап коюу эле жетем деп жүрө бербестен, мындай көзгө көрүнүп күндө аны үчүн бүгүн эмне кылдым деген көзөмөл үчүн абдан жакшы экен. Кетет экен да. Эмгекти отпайм, ошондо бүгүн очко албай калам деп балам обязательно бир нерсе кылат да. Кылып, макта эметип, анан приз деп отпаймбы? Биз мисалы ага чейин деле велосипед, түрдүү бир оюнчуктарды алып берип жүрчүбүз, бирок анчалык баалашчу эмес да. Анан момундай велосипед алып берсек, өзүнүн эмгеги менен жеткендей болуп, аябай эметти до сих пор тээп жүрөт да, ошол бойдон да, мындай балада ответственность эметип, ушуну өзүм эметип жүрүп алгам деген сыяктуу бир башкача бир мнениеде болуп калат окшойт да. Ал ошол өзү эмгектенип жеткени бирден дагы жакшы адаттарды өзүнө калыптангандар. Анан башка ата энелерге сиз бир жыл муну колдонгон ата эне катары башка ата энелерди баштоо үчүн мындай кандай сунуш берет элеңиз? Кээ бирөө отуруп буга убактым жетпейт деши мүмкүн. Канча убактыңыз кетти? Мен ошо буга чейин эркек балдар анан күнүгө кийимиң тазалат, ини кыл, муну кыл деп анан аркасынан айтып жүрүп ушинтип жүрчүмүн. Анан ошо собранияга чакырып Гүлнур эже айтканда, ошондо эле мектептен чыгып эле баягы центр деп коебуз, центрге барып эмелер батман, фломастердин баарын сатып келе, балдарым ушунда ойун ойнойбуз, келгиле мындай экен деп түшүндүрүп берип, ошол күнү эле жазып баарын чыгарганмын. Анан бүгүн мону классыңар деп айтып бердим. Бүгүн мынчада китеп окуйбуз, очко коём, билим, ушунан баарын очконун баарын толсо силерге приз кылам деп, эмне каалайсың деп балдарыма сурап, баарын өздөрүнүн ою менен жаздык да. Анан приз тууралуу эгер ата эне колунан келбесе, бала бир көбүрөөк чоңураак бир нерсе айтса, алып берем деп обещать этип жазбаш керек экен да. Анткени кийин алып бере албай калсаң, баланын көзүндө авторитетиң түшүп калат да. Мамам айтып берет. Ошол момент эле жазып атканда эле сиз көп айтып койсо, бала мындай анан кийин мынтели деп ушинтип түшүнүшүп бири-бириңерди бир присти жазасыңар да. Анан деп балдарыма биринчи күнү эле жакты да. Кечинде отжимание жазадык, очко деп баарына койдум, китеп окушту, ушинтипчи. Анан бүгүн эмне кылдыңар деп, муну кылдык дедим, макул деп ушинтип анан күндөлүктөрүн ачып, бештерин очко коюп, ушинтсем сүйүнүп жыргап калышты да. Анан эртеси дагы тим эле баарын кылышып, ушу кечинди күтүштү да. Качан очко коебуз, апа, качан коебуз дешипчи.
биздики бат эле өздөштүрүп кеттик да. Балдарым ошол возрастта окшойт деп баягы эме деп коет го. Кандай эме кылсаң ошондой кете берет да. 5-4 жана 1 класстарда. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда кыскача ушул тарбия дөңгөлөгүн жасап жатканда ата-энелер кандай каталарды кетиришет, анан эмнелерди мындай кылбаганга сунуштайсыз? Мисалы, ушул жерде азыр аябай жакшы белгилеп өттү окшойт, бала менен чогуу деп. Ата-эне өзү калагандай эле, мисалы, ушуну кылышың керек, муну кылышың керек деп жазып койгондо, ал балага дагы талап катары кирсе керек. Чогуу аралаштырып деген сыяктуу дагы кандай каталар бар? Эми ата-эне дагы мугалим да айтат да, убактым жок деп. Убакыт тапса болот. Мен мына орекет тарбия дөңгөлөгүн жылдырыш үчүн 2 мүнөт, 3 мүнөт, эң көп болсо 5 мүнөт сабактын башталар алдында эле жылдырып койчумун да. Балдар күтүшчү. Кээде мен сабакка кирип кетсем, эже дөңгөлөк калып калбадыбы деп ошол 6-класс ушинтип күттү. Ансыңарындай көп деле убакыт кетпейт. Бирок бул китеп балдар үчүн аябай зарыл болуп атпайбы? Ата-эне балага көңүл буруусу. Күнүгө саат 9-да бек айларынын режиминде отуруп, чогуу биргеликте китеп окуу болуп атат. Мына ушул эң негизгиси ушул болот. Ата-эне менен бирге. Анан балага эмнеге жагып атат? Апа балдарга көңүл буруп атат. Көрдүңүзбү? Буга атаны да кошуп койсо болот. Бала көңүл буруп атат, балам эмне кылганын. Балага аябай жагып, ошон үчүн күнүгө саат 9-ду күтүп атышат да. Анан ушундай кылып режимге киргизип койсо, кыйынчылык деле эмес. Эгерде ошол ата-эне ошол күнү саат 9-да тойго кетсе, кийинки күнү 2 күндүкүн чогултуп койсо да болот да. Анан кыйынчылык деле болбойт. Тескерисинче мына азыр кеп кылдык, системага түшүп атат бала. Системага түшөт деген тарбияга багы өзүнүн эмесине түшүп калып атпайбы? Ал бала кийин адам болуп, чоң киши болуп калыптанганда дагы ошол менен кетет. Өзүнүн балдарын ошентип тарбиялайт. Бизге ушул керек да. Анан биргеликте чогуу китеп окуу биз жете албай аткан мына ушуга жетип атат да. Мен абдан колдонуңуздар деп айтмакчымын да. Бул мотивация да, жөн эле оюн түрүндөгү. Чоң рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздүн тажрыйбаларыңыздар менен бөлүшүп, пайдалуу маалыматтарды айтып бердиңиздер. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, Эл Собол программасынын кезектеги берүүсүн көрдүңүз. Анда тарбия дөңгөлөгү туурасында сүйлөштүк. Бул ыкмаларды ар бириңиз колдонуп көрүүңүздү сунуштайбыз. Бүгүн биздин студияда конокто Бербулак орто мектебинин директору Гүлнара Мамбетиминова жана Энелер мектебинин катышуучусу Бегай Байсымакова болушту. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын Эл Собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.